Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандык кушуу күнүңүздөр менен. Ошмунун Үмүт студиясы старт алды. Барыңыздарга жакшы маанай жана жагымдуу күн каалайбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, анда кезекте Ош мамлекеттик университетинин бир жумалык жаңылыктар топтомуна берсек. Галстуксуз маек аталышындагы жаңы долбоор старт алды. Ошмунун магистранты жеңил атлетика боюнча Азия чемпиону болду. Журналисттер университеттин алдыңкы тажрыйба борбору менен таанышты. Окуу жайда алгачкы жолу аспиранттардын кыргыз тилин билүү деңгээлин жогорулатуу курсу уюштурулду. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата иш-чаралар өткөрүлүүдө. Саламатсыздарбы? Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктар маалымат программасы өз ишин баштайт. Эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу. Студенттерге эркин баарлашуу аянтчасын түзүү менен аларга стимул берүү максатында университетте галстуксуз маек аталышындагы жаңы долбоор старт алды. Аталган долбоордун алгачкы коногу Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков эркин форматта окуу жайда билим алып жаткан студенттер менен маектешти. Студенттер менен маектешүү мындан ары дагы уланат. Ага Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрү, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, өз тармактарынын мыктылары чакырылат. Алдыда кененирээк. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, сиздер менен галстуксуз маек аталышындагы жаңы долбоор старт алды. Долбоордун алгачкы коногу Ош мамлекеттик университетинин ректору, профессор Кожобеков Кудайберди Габралиевич. Анда ректорду окуулдукка маектешүүгө чакырабыз. Студенттерге эркин баарлашуу аянтчасын түзүү менен аларга стимул берүү максатында Ош мамлекеттик университетинде галстуксуз маек аталышындагы жаңы долбоор старт алды. Аталган долбоордун алгачкы коногу Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков эркин форматта окуу жайда билим алып жаткан студенттер менен маектешти. Эркин баарлашууда катышуучулар тарабынан ректор Кудайберди Кожобековго кесиптик ишмердүүлүгү, жеке жашоосу жана кызыгуулары жөнүндө суроолор берилди. Негизинен долбоор өтө сонун болду. Мындан кийин дагы бизге кызыктуу маекке биздин суроолорубуз өтө көп боло турган, мисалы жогорку кеңеш тарабынан болушу мүмкүн, же болбосо бизнес тарабынан болушу мүмкүн, ошондой адистерди чакырабыз дешти. Бул жакшы нерсе. Мен ойлойм, бардык студенттер өзүнүн ойдогудай канааттандырарлык жоопторду алды деп. Мындай долбоорлор көп болот деп ишенем. Анткени формалдуу эмес жолугушуулар студент менен ректордун мамилесин жакшыртууга жакшы көмөк көрсөтөт. Суроо жооптун аягында ректор студенттердин 3 суроосуна жооп алды. Иш-чаранын соңунда ректор жыйынтыктоочу сөзүн айтып, мыкты суроо берген студенттерге белек берди. Долбоорго биз коомчулуктагы белгилүү инсандарды чакырабыз. Бул чакыруу көбүнчө студенттердин өздөрүнүн каалоосу менен кайсы инсанды чакырууну каалашса, биз ошол инсан менен жолугушуу уюштуруп беребиз. Студенттер менен маектешүү мындан ары дагы уланат. Ага Ошмунун бүтүрүүчүлөрү, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, өз тармактарынын мыктылары чакырылат. Албетте студенттер менен маектешүү, алардын оюн угуу, суроолоруна жооп берүү бул абдан жакшы. Мен ойлойм, бул кийинкилерде мындан дагы мыкты алдыга жылып бардык студенттерди бөлүп камтыганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмун жаңылыктары.
Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында алгачкы жолу 21,1 километр аралыкка чуркоо боюнча жарым марафон командалык Азия чемпионатында Кыргызстандын кыздар курама командасы биринчи орунду ээледи. Команданын курамында ОШМнун дене тарбия факультетинин магистранты Гүлшаной Сатарова чуркады. Магистрат Гүлшанай Сатарова Азиянын 2 жолку чемпиону, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, Азия оюндарынын жана Иранда өткөн Жабык Эмираттагы Азия оюндарынын күмүш медалынын ээси. Малайзияда өткөн жеңил атлетика турниринин 800 жана 1500 метрге чуркоодо 2 алтын медал уткан. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Жалпысынан 10 миңден ашык спортчулар катышкан. Анын арасында команда дагы болгон. Команда боюнча биз биринчи орунду ээлеп, чемпионат Азияда чемпион Азия болуп аталдык. Андан сырткары жеке орундарда мен ошол кыздар арасында 4-чү орунду ээледим. Бул дагы мен үчүн жакшы жетишкендик. Анткени бизде өзүңүздөр билесиздер, эмки жылы Парижде болуп өтө турган Олимпиада оюндары болот. Ал жакка мен жакшы балл жана рейтинг топтоп алдым деп айта алам. Эл аралык мелдештерде катыштым. Алмата, Казакстанда, Тажикстанда болуп өткөн эл аралык марафондорду, жарым марафондорду дагы көп жолу чемпиону болгонмун. Жана жакында эле Венгрияда, Будапештте чемпионат мира болгон. Ал жакта 84 кыздын арасында 28 местаны ээлеп, биринчи 30 кыздын арасында келдим. Венгрияда ал жакта аябай күчтүү спортчулар болгон. Дүйнөнүн бүт бардык четинен келген спортчулар катыштык. Жана көптөгөн күчтүү спортчулардын арасында чуркадым деп айтам. Жана жакшы результатты алып келдим. Мени колдогон ОШМнун мугалимдерине, мени колдоп келген бүт ага эжелерге жана биздин ректорубузга терең ыраазычылыгымды билдирем. Дайыма мени колдоп, мени коштоп келатасыздар. Ишеничиңиздерди актайм деген үмүттөмүн. Жана буйруса эмки жылы биздин университеттин атынан Олимпиадага бара турган спортчулардын арасында болууга болгон күчүмдү сарптайм деп айта алам. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору ОШМнун алдыңкы тажрыйба борборунда журналисттер үчүн пресс-тур өткөрдү. Иш чарада колледжде окутулуп жаткан ишкердүүлүктүн негиздери курсунун алкагында студенттер кол өнөрчүлүк, ашпозчулук багытында өздөрү жасаган эмгектерин көрсөтүштү. Дизайн адистигинде билим алган студенттер тарабынан даярдалган кийимдердин көргөзмөсү көрсөтүлдү. Жолугушуунун жүрүшүндө журналисттер ОШМнун окуу өндүрүштүк комплекс менен таанышты. Алдыда кененирээк. 3 датчика лидара, чтобы определять и рисовать примерный 3D модель. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору ОШМнун алдыңкы тажрыйба борборунда журналисттер үчүн пресс-тур өткөрдү. Алар жолугушууда колледждин студенттери жасаган тамак-аш көргөзмөсү, атайын стартап долбоорлор, жаштардын өздөрү тиккен улуттук кийимдери менен жакындан таанышты. Ушул кесиптерге берип аткан жардамыбыз бул биринчиден окутуу программалары,
Анткени биз ушу балдарга эмне таалим берип атканына көңүл бурушубуз керек. Экинчиси бул ошол окутуу программаларын ким берип жатат? Ошол окутуучуларга көңүл бурабыз. Ошол эки негизги багытта көп жаңы ыкмаларды пайдаланып атабыз. Алгач аталган долбоордун мүчөлөрү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү окуу жайдын алдыңкы тажрыйба борборунун эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу, тигүү буюмдарын конструкциялоо, модельдештирүү жана технологиясы адистиктеринде билим алып жаткан студенттердин жасаган кол өнөрчүлүк эмгектерине күбө болушту. Шов database менен бул MySQL'де бар базаларды көрсөтөт. Create database'те биз базабызды ачабыз. Компьютерде жаштыгымдан бери колдонуп келгеним үчүн IT адистигин тандадым. Журналисттер окутуу процессине күбө болуп, билим берүүдөгү квалификациясын жогорулатуу максатында курстан өтүп жаткан Ош жана Баткен облусунан келген окутуучулар менен баарлашты. Базар экономикасы болуп атат. Анан эң негизги маселе бул иш берүүчүлөрдүн талабы да. Иш берүүчүлөр бүгүнкү күнү кандай адистерди талап кылып атат? Аларга кандай адистер керек? Ушул нерсени биз долбоор аркылуу үйрөндүк да. Долбоор аркылуу үйрөндүк. Ошол иш берүүчүлөрдүн талабын үйрөнгөндү, аларды окуу процессине аралаштырганды, алар менен меморандумдарды түзгөндү, социалдык өнөктөш катарында иштөөнүн жол жобосун ушул долбоор аркылуу биз үйрөндүк да. Жолугушуунун жүрүшүндө журналисттер Ошмунун окуу өндүрүштүк комплекси менен таанышты. Аталган комплекс студенттердин теориялык билимин практика түрүндө бекемдөө гана эмес, сырттан буйртма алып, колледж үчүн киреше табууга багытталган. Натыйжасы мына биз 25 окуусулдук эмгектерди чыгардык, 13 окуусулдук колдонма чыгардык, 12 окуу китеби министрликтин грифи менен биздин окутуучулар жазышты. Анан 80ге жакын деп койдум, эми андан деле көп. Ошо илимий макалалар жарык көрүп атат да. Демек ошолордун бүт бардыгы биздин окутуучулук курамдын деңгээлинин жогору экендигин көрсөтөт. Мында тигүү, программалоо адистиктеринде билим алган студенттер бир эле мезгилде окуу өндүрүш комплексинде окуу менен катар практикалык көндүмдөрдү айкалыштыра алат. Анда даярдалган өндүрүштөр Ошмунун фирмалык дүкөнүнө сатыкка чыгууда. Бул жакта биз тигишти билбей келгем, бирок азыркы учурда мен пальтого чейин тиге алам. Бул уже 5-разряд болуп эсептелинет. Окуубузда бардык машинкалар, бардыгы бар. Тиккени бардык шарттарыбыз бар. Окуу жайдын индустриалдык педагогикалык колледжинде 2022 жылдын 3-ноябрында Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр сектордуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында алдыңкы тажрыйба борбору ачылган. Алдыңкы тажрыйба борбору бул орто кесиптик адистерди даярдаган, өлкөнүн социалдык, экономикалык жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, заманбап, коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзгөн, кадр даярдоодо өзгөчө потенциалга, жогорку жетишкендиктерге ээ болгон окуу жай. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Ушул жерден көп нерсе алып келет деген ишеничтебиз. Окуу жайда алгачкы жолу аспиранттардын кыргыз тилин билүү деңгээлин жогорулатуу курсу уюштурулду. 20 сааттан турган курска жалпысынан 60га жакын аспирант катышты. Курс учурунда аспиранттар жазуу, окуу, сүйлөө, угуу тайпаларына бөлүнүп, 1 ай ичи билим алышты. Жыйынтыгында кыргыз тест системасы боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо, лексика, грамматика, жазуу, аудирлөө, окуу, сүйлөө сыяктуу 4 субтест боюнча билимдерин бекемдеген тесттен өтүштү. Мындай аспиранттарды кыргыз тестке даярдоо курсу Ошму биринчилерден болуп өткөрдү. Алдыда бул тууралуу кененирээк. Окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин аспиранттарына 2022-2023 окуу жылынан бери кыргыз тест системасына даярдануу боюнча сабак өтүлгөн. Жыйынтыгында ноябрь айынан тартып кыргыз тест мамлекеттик мекемеси Ошмунун аспиранттарынын арасында тест жүргүзө баштады. Аспиранттар мында ар бир субтесттерди кантип тапшыруу керек, канча убакыт берилет, талаптары, эрежелери, тартиптери менен кошо окутуучулар ар бир сабакта тиешелүү көндүмдөрдү калыптандыруу, өнүктүрүү боюнча сабактарды беришти.
Аспиранттар окуу, угуу, лексика жана грамматика боюнча суп тесттерди белгилешти. Андан кийин жазуу, сүйлөө суп тесттери боюнча рейдтердик таблицаларды түзүү иштерди жүргүзүштү. Тестти тапшыруунун максаты окуу жайдын аспиранттарынын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баглоо, тилди деңгээлдик талаптарга ылайык окутуу жана тилди билүү деңгээлин баалоо тармагында адистерди даярдоо болуп саналат. Биз көбүнчө сүйлөгөндө башка тилдерди көбүнчө орус тилин кошуп сүйлөйт экенбиз. Ошол таза сүйлөй албайт экенбиз да. Бул жагынан дагы өзүбүздүн кемчиликтерибизди билип жатабыз. Ар бир Кыргызстандын жараны башка улуттан болобу кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзүүгө, кыргыз тилин таза сүйлөөгө милдеттүү деп эсептейм мен өзүмдүн оюм боюнча. 2022 жылдын январь айында Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси менен Ош мамлекеттик университети кызматташып, алгылыктуу иштерди алып барууну көздөгөн меморандумга кол койгон. Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасында Кыргыз тест системасынын деңгээлдик талаптарын билим берүүнүн бардык баскычтарына киргизүү каралган. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Кыргызстандын белгилүү жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата окуу жайда кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов аалама аталышындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланган. Агалайык окуу жайдын бардык факультет колледждеринде студенттерге Айтматовду таанытуу, жазуучунун чыгармаларын жайылтуу максатында сынактар жана адабий кечелер өткөрүлүп жатат. Кененирээк кесиптешим жасаган материалда. Кантипүйгө? Өзүмдөн кайтпайм. Мен эмне? Тамашаны билбейсиңби? Кыргызстандын белгилүү жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Ошмуда кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышында мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланган. Ага ылайык окуу жайдын медицина колледжинде Айтматовдун каармандары Ошмуда аталышындагы композициялык көрүнүштөрдүн сынагы өткөрүлдү. Сыйлоо аземинде биз эң мыкты ролдорду тандап алдык. Мисалы Кадичанын ролун театрдагыдай актрисалардын деңгээлинде аткарган, Ильяздын ролун аткарып атышат. Деңиз бойлой жортконаларды өттү, өзгөчө бир чыгармачылык менен алып чыгышкан. Албетте бүгүн биздин Ош мамлекеттик университетинде таланттардын ордосу. Булар жалаң гана медицина тармагында барбастан Айтматовдун чыгармаларын окуп, Айтматовдун чыгармаларынан каармандарды тандап алып, мына формаларын караңыздар. Кадимкидей биз бүгүн баягы жогорку деңгээлдеги актерлордун аткарылышын көргөн сыяктуу болдук да. Адабий кечеде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын монологдору айтылып, көркөм окуулар аткарылды. Ошондой эле иш-чарада Кыргыздын улуттук ыр-бийлери көрсөтүлдү. Биздин азыркы убакта өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин жаштарыбыз эч кандай мындай адабиятка кызыкпай келатат. Ошо бизде ошо студенттерибизди чыгармачылыкка, адабиятка кызыктыруу максатында 3 айлык жарыяланган. Ошо 3 айлыктын алкагында бизде ошо 12 декабрга чейин биздин ошо медициналык колледжде иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Сынакта катышуучулардын сахналык көрүнүштөрдө адабий тилдин нормасында сүйлөөсү, каармандын образын ачууда сырткы формасы, актёрдук чеберчилиги жана сахнада өзүн алып жүрүүсү каралып, жеңүүчүлөр сыйланды. Хадича Ильязды жакшы көрөт. Ильязга жетүүнүн айласын таап, ушинтип акыры жетти го дейм. Хадичадай кыз болбош керек, бирөөнүн үбөсүн бузбаш керек. Мен ролум ошону адамдарга жеткирүү болгон. Иш-чаранын максаты студенттерге Айтматовду таанытуу, анын чыгармаларын жайылтуу, залкар жазуучунун өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу болуп саналат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Ош мамлекеттик университети Казакстандагы Гумилев атындагы Евразия улуттук университети менен 2022 жылдан тартып тыгыз кызматташууда. Агалайык окуу жайда биз жеңе албаган ашу жок аталышындагы кош дипломду билим алуучулар үчүн эл аралык студенттер күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Алгач студенттер кыргыз, орус жана англис тилинде кош дипломду билим берүү боюнча баяндама жасашты. Иш-чара студенттердин кызыктуу оюндары, музыкалык ырлары жана бий программалары менен коштолду.
Ош мамлекеттик университети Казакстандагы Гумилев атындагы Евразия улуттук университети менен 2022 жылдан тартып тыгыз кызматташууда. Ага ылайык окуу жайда биз жеңе албаган ашоо жок аталышындагы кош дипломдуу билим алуучулар үчүн эл аралык студенттер күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Мындагы максат студенттердин кабилетин шыңдоо, мереке менен куттуктоо және эки элдин арасындагы достукту насихаттоо, тилди, адебиятты меңгерүү. Бул биз Ош мемлекеттик университети менен Евразия улуттук университети быйыл 2-ші окуу жылы жумуш істеп келемиз. Бизде қазір 6 бирлешкен билим берүү багдарламасы бар кос диплом боюнча. Олар орыс тили менен адебияты, аудармасы, шет тили, эки шет эл тили, физика және журналистика мамандыгы. Және бізде бұлар бакалавриат дәрежесі, сонымен бірге магистратура бойынша қос диплом жұмыс істейді. Алгач кече окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика, орус филологиясы жана дүйнөлүк тилдер жана маданият факультеттеринин студенттери кыргыз, орус жана англис тилинде кош дипломдуу билим берүү боюнча баяндама жасашты. Иш-чара студенттердин кызыктуу оюндары, музыкалык ырлары жана би программалары менен коштолду. 4 жыл окуу ичинде бир диплом эмес, башка окуучуларга, студенттерге караганда биз 2 диплом алабыз. Жана биздин азыр мага түрткү болгон нерсе бир жерде эле окуп бүтпөй, башка жерде дагы башка мамлекеттин тарыхын жана башка ошогон сыяктуу дагы көптөгөн маалыматтарды ала алабыз. Буга чейин Ош мамлекеттик университети менен Евразия улуттук университети кош дипломдуу билим берүү үчүн котормо жана котормо таануу адистиги боюнча келишим түзүлгөн. Ага ылайык тапшырган студенттер 5 семестр Евразия улуттук университетинде окуп, окуунун калганын 3 семестрин Ош мамлекеттик университетинде улантышат. Жыйынтыгында 2 окуу жайдын тең дипломдоруна ээ болушат. Студенттер Евразия улуттук университетиндеги окуусу үчүн акы төлөбөйт жана жатаканадан орундар акысыз берилет. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош Мун жаңылыктары. Сиздерге жеткире турган маалыматтар ушуну менен жыйынтыкталды. Толук маалыматтарды Ош Мунун бардык социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Студияда мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Көрүшкөнчө. Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин доценти Вайда Абдувалиева 1953 жылы 4 декабрда Кадамжай районундагы Марказ айылында туулган. 1968 жылы 8 жылдык мектепти Каражыгач айылынан, орто мектепти Ош шаарындагы Кыздар орто мектебинен аяктап, ошол эле жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун Кыргыз филологиясы факультетине тапшырган. Жыйындар болгондо, башка болгондо бул өз оюн тартынбай айтат эле. Ачык эле, так. Анан көп айтып койду, бул кыйын кыз, ушундай тартынбаңыз, чакатай деп койчубуз биз. Шар сүйлөйт эле, шарпас эле айтат эле. Ошондук көп кыздардын арасында, группалаштардын арасында өзүнчө айрымланып турат эле. Анан бунун артыкчылыгы андай ошондой өзү ак көңүл шайыр ачык айткан менен өтө жапакеш болчу. Бирге окуган кыздарга, досторуна, баягы балдарга сессия учурунда кээде наркотик болуп калса, эч бир сабактан боло башка жардамын аябайт эле да. Окуу жайды 1974 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, кыргыз тили жана адабияты мугалими адистигине ээ болгон. Эмгек жолун Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Бирлик орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштөөдөн баштаган. Качан болбосун шайырлыгы, мүнөзү дайыма ошол иште жүргөндө эле ыргап, кечине салабыз, бийлеп дегендей. Ошо анын бир артыкчылыгы ошо ушундай болду. Ал дайыма бетин айтат, артын айтат. Жакшы апатта. 1990-1992 жылдары Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык кыргыз тилинин практикалык курсу кафедрасында окутуучу, улук окутуучу, 2006-2010 жылдарда аталган кафедранын доцентинин милдетин аткаруучу, 2007-2010 жылдарда жалпы билим берүүчү дисциплиналар институтунун директорунун окуу иштери боюнча орун басары кызматын аткарган. Вайдыжы багы модель сабактын ичинде студент катары
эркин жазуун жазганда өзүнүн эркин жазуусун ушундай окуп берди, буркурап ыйлап туруп окуп бергенде ошол 25-30 мугалим кошо ыйлады да, тренерлер биз кошо ыйладык. Демек бул эмнени билдирет? Ошол жерде эле мен Дубайда жөнүндө ушундай пикирде калдым да, бул ар кандай ишке чын дилден мамиле жасагандыгы, анан жан дүйнөсү таза, адамдарга мамилеси дагы чын дилден экендигин билдим. Бул чын дилден мамиле жасаган үчүн Дубайдын сабактары дагы абдан студенттерге жугумдуу. 2011 жана 2013 жылдардын ичинде Ошмунун медициналык колледжинде мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы, 2013 жылдын октябрь айынан Ошмунун финанс-юридикалык колледжинин жалпы билим берүүчү дисциплиналарынын тилдер кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 2021 жылдын октябрь айынан кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин номер 1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык кафедрасынын доценти болуп үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Башкадан айырмачылыктуу жактары эжекебиз өтө боорукер. Бирөөнүн кайгысына, бирөөнүн кубанычына жан дили менен күйүп, жада калса ошол адамдын өзүнөн да качып түшкөн учурлары көп болот. Бирок ошол эле учурда катаал деп дагы айтышат. Мунун себеби эжекенин кара кылды какчарган калыстык жагы дагы бар. Эгерде өзү туура эмес кылса дагы, жада калса өзүнө дагы калыстык баасын берип коет да. Жанындагы кошо жүргөн, сыйлашкан адамы түгүлчү. Китеп, мына текстер жыйнагы бул ушу кафедрадагы биринчи китеп да. Себеби кафедра жаңы ачылганда эч кандай колдоно турган бир окуу куралы жок эле. Вайда Абдывалиева окутулуп жаткан предметке байланыштуу 33 илимий макаланын жана окуу китептеринин усулдук колдонмолордун окуу куралдарынын автору. Андан сырткары окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердеги 6, 8, 9 класстар үчүн кыргыз тилиндеги окуу куралдарын иштеп чыккан. Кыргыз тили боюнча тесттик суроолорду, тесттер жыйнагын, хрестоматия, кыргыз тили боюнча текшерүү иштеринин варианттары жана методикалык көрсөтмөлөрүн, кыргыз тилинин практикалык курсунун программасын түзүүдө салымы чоң. Боз үй деген сөздүн өзү эле кошмок сөзбү? Ооба, ооба. Боочулардын аттары баардыгы, мисалдарда келтиребиз. Мисалы боочулар. Кереге боо, Ук боон өткөнбүз, жел боо деген кара, боо болуп атпайбы? Кереге чалгыч, ук тизгич деген боочулардын аттары бүт кошмок сөздөр экен. Алар демек кандай жазылат экен? Айрым жазылат экен, Вайда Абдывалиевна билим берүү тармагында 50 жыл эмгектенсе, анын ичинен 33 жылын Ошмулга арнады. Канчалаган студенттерге билим берип, жогорку окуу жайдын уясынан учурду. Азыр алар Кыргызстандын мектептеринде, жогорку окуу жайларда жеке ишкердикти өнүктүрүүдө өздөрүнүн салымын кошуп келе жатышат. Жакшы мугалим шам сыяктуу. Ал башкалардын жолун жарык кылыш үчүн өзүн күйгүзөт деп ойчулдар белгилегендей, биздин эжекебиз бүгүнкү күндө дагы бир топ жаш муундарга өзү жарык нур болуп келет. Эжеке, кутман курагыңыз кут болсун. Жараткандан сизге бекем ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Эжекенин билим берүүдөгү көп жылдык эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн ардак грамоталарынын, эл агартуунун мыктысы төш белгиси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча кыргыз тили төш белгиси, 2010 жылы Ош облустук мамлекеттик тилди өнүктүрүү комиссиясынын, Ошмунун, Ош шаардык кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамоталары менен сыйланган. Кичинебизден бизге мына мектепте окуп жүргөндө кыргыз тили адабиятынан мугалим болуп бизге сабакта берип келди. Ушу эл билбесе дагы дайым даяр болуп, суроого жооп бере турган болуп, даяр болуп турган. Мен колуңду суроого жооп берем деп колун көтөрүп турганын көрөйүн дайыма. Течүүдөн анан үйгө келип алып, ушу математиканы жасабасам дагы кыргыз тилден жасайм, адабияттан окуйм дегендейчи, катуу даярданат элек сабакка. Чтобы сабакта билбей калып, эжекенин баласы өзү билбей калды го дегендей сөздөр болбосун, мен уят кылба дейт эле да. Өзүм дагы ошого апам уят кылбашка аракет кылып катуу даярданат элек. Вайда Абдывалиева 3 уул, 1 кыздын энеси, 10 неберенин, 1 чеберенин чоң энеси. Сабагым купулума толгон күнү менин маанайым
көтөрүлүп турчу. Сабагым пулма толбой калган күнүм анайым чөгөт эле. Балдарым жакшы даярданып келсе, студенттерим, мен кубанамын. Жакшы окуган балдарды өзүм мугалим калып ушундай болот экенбиз да. Жакшы окуган балдарды өзүң балаңнан деле жакшы көрүп каласың да. Баягы сабакка кызыкканда. Менин ишимди кылып жаткансып жакшы көрүп, ага дагы тереңирээк дагы нерсени үйрөтсөм, билдирсем деген ниетте сабак өтөт экенсиң. Ошол үчүн мына 50 жыл болуп атат, быйылкы жылы 50 жыл, Кудай насип кылса 50 жыл толот. Ошол мугалим болуп иштегениме эч качан өкүнбөдүм. Кайра сыймыктанам. Анан азыр эми буларды анча-мынчаларын кыркып алып туруп, үйгө кичине вазага салып коеюн деп атам. Учурда балдарынын ийгиликтерине кубанып, неберелери менен бактылуу карылыктын төрүндө жашап жаткан учуру. Сүйүктүү көрүүчүлөр, убакыт зымыраган кош бизге берилген убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова болдум. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө аман туруңуздар.